Eң algaç mına şu söylöөгө katılуу болуш керек. Аябай катуу. Анткени бул сүрөнүн өзүнүн аты эмне? Ихлас. Ихлас. Аллах Тааланын кандай экенин билиш үчүн биринчи ихласлуу болуш керек. Жүрөк бирде оңго, бирде солго титиреп, итсем болобу экен же болбойбу экен деп эч. Бир. Экинчиден, Мадинада Ибн ал-Араб деген өттү. Ал Аллах силер бардык жерде дейсиңер. Эгер Аллах жерде болсо, анда мына жерде да Аллах барбы? Тиги жерде да Аллах барбы деп ал мыскылдаган. Силерге жооп. Аллах өзүнүн кудурети менен биздин акылыбыз жетпей турган баам парасат, акыл, идрак, эсибиз али кууп жетпей турган өзүнүн кудурети менен Аллах өзүнө таандык болгон жерде. Ушул эле өзү. Андан башка ал парданын жыртып өтүүнүн кереги жок. Түшүндүрө алдымбы?